Саламатсыздар, урматтуу адабият ишкыбыздары. Обода залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 2 бөлүмүнүн 2 чыгарылышы. Иерусалимде ошол күнү эртең менен эле лаулдап ысык башталды. Күндүзү аябай аптап болчудай. Ирод сарайында мармар колоннанын түбүндөгү арка террасасында сапекчен, сандалчан буттарын серүүндөтүп турар айдарым салкын жел жүрүп турганын прокурор Понтий Пилат өзү отурар орундукту ошо жерге койдурду. Чоң бактагы бийик өскөн шынга бой мырза теректердин төбө жалбырактары шуудурайт. Быйыл негедир жалбырактар эрте саргайды. Сарайдын ушул арка террасасы турган таш курама бийиктен шаар алакандагыдай көрүнөт. Бүгүнкү ысыкка аба эмитен закымданып, шаардын элеси ирип бараткансыйт. Алыс жакасындагы бозомок чөлгө сиңген, демейде даана көрүнчү, чектери дагы мунарыктап көзгө араң элешет. Бүгүн эртеден бери ушул адырдын үстүндө көрүнбөгөн жип менен асманга байлап койгондой канатын жайып, шаңшыбай этпей жалгыз куш каалгып учуп жүрөт. Ар бир айланып келген сайын чоң бактын үстүнөн өтөт. Бүркүтпү же айры куйрукпу, айтор үп болуп турган асманда башка куш минтип эчтемени тоготпой көпкө каалгып жүрө албас эле. Улам бир бутуна салмагын салып коюп, маңдайында отурган Иисус Назараниндин кушка көз чаптырганын байкап калган прокуратор кыжырлана түштү. Атүгүл ыза болгонсуду. Ызалана мыскыл сүйлөдү. Көзүңдү кайда чаптырып калгансың? Юдеянын падышасы, ал каалгый тегеренген сенин ажалың. Ал баарыбыздын үстүбүздөн тегеренип жүрөт деп, Иисус өзү менен сүйлөшүп жаткандай акырын айтты да, асты карайып каканактап чыккан көзүн эрксизден алакады менен сылап койду. Кечээ аны Снедриондун сотуна базардын жанынан алып өтүп баратканда, динчилер менен аксакалдардын айдактоосу менен көпчүлүк журт жабалактап келип, төпөштөп салган. Бирөөлөр аябай уруп жатты, башкалары бетине түкүрүп жатты. Дин улама Каифанын кишилери аны аябай жек көрөрүн Иисус мына ошондо түшүндү. Түшүндү да Иерусалимдин сотунан ага эч кандай жакшылык болбостугун билди. Анын селсаяк экенине кадик кылбагансып, храмдарда жана аянттарда анын насыяттарын дем чыгарбай кулак түрүп уккандар ушулар эмес беле? Кодигини ээрчиткен көк эшегин минип алып, ал шаардын капкасынан кирип келатканда, шаңдана тосуп чыгып, эшегинин бут алдына гүл ыргытып, ак ниеттен Давид уулуна Ассанна деп, көктөн тилеген Ассанна деп ураан чакырып турчулар ушулар эмес беле? Иманын бири жок, жаалданкан калың топтун ишенимсиздигине Иисус кадимкидей таң калды. Прокуратор кыжырлуу эле. Баарынан кызыгы өзүнүн чечкиндүү бир бүтүмгө келбей, маалкатып отурганына кыжырлуу эле. Рим конушунда согушуп жүргөн кезинде, төтөн кийин прокуратор болгондон бери анын мындайы жок болчу. Чын эле кызык да, Снедриондун өкүмүн бекитип берип, артык баш түйүшүктөн бошонгондун ордуна минтип убактысын дагы, күчүн дагы коротуп отурат. Иерусалимдин дин уламасын муруттары менен кошо чыйралтып алып, ме өзүңөрдүн айыпкериңерди алгыла да, кандай бүтүм кылсаңар ошондой иш кылгыла деп колдоруна кармата бериш оп-оңой эле иш эмеспи? Бирок ошентип жуңкутулуштан Понтий Пилатты бирдеме кармай берди. Дегенкиси ушу маскарапоз көңүл бурар немеби? Бирок бул апендинин апендилигин кантесиң? Иуданын падышасы имиш, Кудайдын сүймөнчүлүгү имиш, Кудайдын адилет дөөлөтүнө жол көрсөтүш үчүн иудейлерге Кудай берген белек имиш. Мунун убада кылган дөөлөтүндө кесарларга да, алардын жерлердеги башкаруучуларына жана кызматын кылган синагогдорго дагы орун болбой, пенделердин бардыгы түбөлүккө теңдикте жана ырыстуу жашай берет экен. Дөөлөттүн улуу бийлигине кимдер гана көз артпаган. Бирок мындай акылдуу, митаам, арамзача элек болчу. Дөөлөттүн баш бийлигине мындай неме жетип калгыдай болсо,
Айтканыңдай бийлик кылаары бышык. Анткени дүйнөдө турмуштун башка адилет жолу жок жана болбойт. Арам ойлуу бу неме ошонун баарын жакшы билгендиктен оюнун алигидей жүргүзүп жатпайбы? Ишенчек карапайым элге жаңы дөөлөт убада кылат. Ар ким бирөөнү өзүнүн ишенчектигине жараша баалайт деген чын болсо, азыр дал ошондой учур эле. Ишке ашаарына көзү жетпесе да, жүрөгүнүн тереңине бекем сактап жүргөн ойлорун прокуратор азыр Иисустан көрүп отурду. Понтий Пилаттын кыжырын келтирген нерсе ушул. Ошон үчүн айыпка жыгылып турган неме? Биресе кызыктырса, биресе жинин кайнатат. Прокуратор ичинде Иисус Назаряниндин сырын аштым го деп ойлоду. Бу көз ачык селсаяк жер-жерлерге бүлүк салып, элге жаңы дөөлөт убада кылып, бар бийликти уратып, өзү кайра ошонун башына тургусу бар. Эгедер болуп калгысы бар. Көрчер болду. Рим империясынын Кичи Азия провинцияларынын акими Понтий Пилат өзү кыялданып, тагыраак айтканда, кыялдануудан өзүн тыйып жүргөн нерсени ушу жүдөгөн юдей кыялданат деп ким ойлоптур? Бай тажрыйба прокуратор селсаяк Иисусту бөтөнчө суракка алып отуруп, өзүн өзү ушинтип ишендирди. Ушуга көндүрдү, ушу тыянакка жеткирди. Сураганынын бөтөнчөлүгү улам өзүн анын ордуна коет дагы, ченде жок узурпаторлордун ниетине жини келет. Алан сайын жаалданып, күдүктүү ою күчөп, биресе Иисуска кече күн эле Иерусалим Синедрионунун аксакалдары бүтүм чыгарып койгон өлүм жазасына токтоосуз кол коюп бергиси келет дагы, биресе аны создуктуруп, ошондон рахат алып, Иисустун ою менен иштеринин Рим бийлигине келтирер коркунучун түп тамырынан бери казып чыккысы келет. Ободогу куш туурасында айтканда, күнү бүткөн бу селсаяктын тартынбастан ачык айткан кошумчасы прокураторду кыжырдантып койду. Унчукпай эле койсо эмне болмок? Же жанагыдай бирдеме десе боло? Жок, ажал баарыбыздын үстүбүздө айланып жүрөт дейт. Бул эмнеси? Өзүн жоотконубу? Карасаң, өлүмдөн чындап эле коркпогондой, өз башына балээни өзү чакырып деп Понтий Пилат ачуулана берди. Болуптур, сөзүбүзгө кайра кайрылалы. Эй шорду, сен эмне күтүп турганын билесиңби? Деп сурады прокуратор чыйылдаган үн менен. Кол жоолугун алып чыгып, майланышкан кызыл тору жүзүн, кашка башын, күржүгүй чүйлүгүн аарчынып. Иисус жообун ойлогуча тердүү салааларын бирден кайрып кырсылдата берди. Анын ушундай өнөкөтү бар эле. Сен эмне күтүп турат, билесиңби деп сурап атам. Иисус эмне күтүп турганын ойлогондо өңү кумсарып оор үшкүрдү. Билем, Рим өкүл акими мени бүгүн өлүмгө кыймак деп араң айтты. Билет имиш, прокуратор басмырлай мыскылдады дагы алдында турган ырсы жок пайгамбарды бутунан башына сыдыра карап койду. Бу караганында жек көрүү да, боору ооругандык да бар эле. Иисус болсо бет алдында мойнун созултуп, самсаалаган узун чач башын шылкыйтып, тытылган кийимчен жылаңайлак турат. Кыязы сапеги кечеги тополоңдо жоголгонго, анын артынан сарай террасасынын кашаа кычыктарынан алыс кадырдагы шаар үйлөрү көрүнөт. Прокуратордун алдында суракта турган немени шаар күтүүдө. Кара ниет шаар курмандыгын күтүүдө. Шаарга бүгүн кысыкта кандуу окуя керек. Анын кара пейили бир силкинип жыргап алгысы бар. Мына ошондо көчө толгон көпчүлүк Ливиянын чөлүндө жаалданган арстан зебраны жара тартып жатканын көрүп, бирде улуп, бирде уруп турган чөөлөрдүн тобуна окшоп, өкүрүп бакырып чыкмак. Понтий Пилат андай көрүнүштөрдү жырткычтардын арасынан да, адамдардын арасынан да көргөн. Эми азыр могу немени крестке кантип киришерин элестетип, ичиркене силкинип алды. Мына ушунда ал аягынын жашырбаган жеме менен мындай деди. Билем дедиң, билем дегениң азыр ооздун жели гана. Тияка барганда чындап билесиң. Ооба, Римдин өкүл акими.
Ошону билгендиктен ойлой калганымда аза боюм титирейт. Сөздү бөлбөгүндө адүйнөгө шашылбагын, жетишесиң. Оюн айтып бүтүргөнгө прокуратор нааразылана күңкүлдөдү. Байкоостон сөзүңдү бөлгөн болсом, кечирип кой аким, деп Иисус ызаат этти. Шашылганым жок, мен дагы жашасам дейм. Бирок оозго алгыс сөздөрүнөн баш тарткың жок да, деп прокуратор матай сурады. Иисус эки колун жайып, эки көзү баладай бейдарман умсуна жалжылдады. Баш тартаар эчтемем жок, аким. Ал айткандарым атамдын нускасы. Атамын эрки менен болуп, элге сөзүн жеткириш парызым. Кайра эле баягыңбы деп. Понтий Пилат кыжырлана үнүн көтөрдү. Кочкор тумшук, тегерете бырыш баскан тасма ирендүү жүзүнө жек сур суук көлөкө түштү. Канчалык анткорлонгонуң менен мен сени ичи коюнуңду аңтара көрүп турам, деп каяша айткыс кылып сүйлөдү. Чын-чынына келгенде атамдын сөзүн элге жеткирем дегениң. Кара таман элдин башын айлантып, өзүңө тартып алууда. Кара тамандарды бейбаштыкка шыкактоуда. Мен дагы адаммын. Балким атанын сөзүн мага да жеткириш парыздыр. Римдин өкүл акими, сен азыр ага зар эмессиң. Анткени азап чеккен жайың жок. Ошон үчүн турмуштун башкача курулушун тиленбейсиң, зарланбайсың. Сенин кудайың да, ариетиң да бийлик. Бийлигиң болсо улук, андан улуу нерсенин сага кереги жок. Туура, Римдин бийлигинен улук нерсе жок. Сен ушуну айткың келди окшойт. Минтип сен ойлойсуң, аким. Акылдуу адамдар дайыма ушинтип ойлогон, деп прокуратор кечиримдүүлүк кылгансып сөздү оңдоп койду. Анан минтип насаатын айтты. Кесар куда эмес, бирок кудаадан жуда эмес деп пикир айтылбайт. Эгер башкача десең, мен ошо башкачаңа ынандырчы, кана, деп Иисусту мыскылдай тигиле тиктеди. Мен өкүл акими болуп турган Рим императору Тверийдин атынан бул дүйнөнүн мезгили менен мейкининдеги кээ бир нерселерди өзгөртүп коюшка бийлигим жетет. Сен ушу бийликке өзүң гана алып жүргөн башка бир улуу күчтү, башка бир акыйкатты каршы коюп жатпайсыңбы? Ошонуң өтө кызык экен, аябай кызыктуу. Болбосо сени бу жерде кепке кармап отурбайт элем. Снедриондун өкүмүн качан бекитип берет деп шаарда күтүп жатышат. Чыдама кетип жатат алардын. Эмесе, жообуңду бер. Эмне деп жооп бермегилем? Кесар, Кудайдан кем деген оюңа ишенесиңби? Ал күнүмдүк пенде. Пенде экени чын, бирок анын көзү түрүсүндө адамдар үчүн Кесардан ашкан Кудай барбы? Бар. Римдин өкүл акими тирүүлүктүн башкача ченемин алып карасак бар. Мен аябай күлдүрдүң деп деле айта албайм, деп кытмыр кейимиш болуп түксүгөй кашын керип койду Понтий Пилат. Бирок бул өзү күлө турган нерсе эмес, ошондуктан мени ишендире албайсың. Ким сага ишенип жүргөнүн билбейм да түшүнбөйм. Кылымдап адилеттик издегендер, кордук көргөндөр гана ишенет. Менин окуумдун үрөнү азапка эзилип, көз жашка сугарылган жерге түшкөндө дүркүрөп өнүп чыгат, деди Иисус. Жетишет, деп үмүт үзгөндөй кол силкип койду прокуратор. Убакытты бекер коротуп эмне? Экөө тең, ар кимиси өзүнчө ойлонуп, унчукпай калышты. Иисустун кан сөйлө качкан бетин калың тер басты. Бирок ал терен алаканы менен да, айрык хламидасынын жеңи менен дагы аарчынган жок. Коркконунан жүрөгү опкоолжоп, алкымына тыгылып, мончоктогон тер бети ылдый коюлду. Тарамыштуу бутунун жанына мармар плитага тыпылдап таам жатты. Мына ушундан кийин мен, Римдин прокуратору, эркиндик берсе дейсиңби? Дегенде негедир Понтий Пилаттын үнү кирилдеп чыкты. Ооба кеңпейил, аким, бошотуп жибер мени. Бошонгондо эмне жумуш кылмаксың? Кудайдын сөзүн жайып, жер кезем. Тапкан экенсиң акмакты, деп прокуратор бакырып, ачуусуна чыдабай ордунан ыргып турду. Сенин ордуң крестке керилип туруу экенин
өлім гана сени тынчтаарын мен эми түшүндүм. Жаңылышасың, дөөлөттү аким, рух алдында өлім алсыз, деп Иисус так ачык айтты. Эмне дедің? Понтий Пилат кан кулагына ишене албай таң калып, Иисуска жакындады. Жалына таң калган аралашып, бетине кара күрөң темгилдер жаба берди. Кулагың укканын айттым, аким. Абадан келе жутуп, бирдеме айтмакчыдай, Понтий Пилат колун асманга серптеле ушу маалда атчан аскердин такалуу өтүктөрүнүн түрсүлдөй басып келаткан дүбүр тогулду. Сак эмне? Деп катаал сурады прокуратор, кандайдыр бир пергамент сураганы келаткан легионерди. Сизге берүүнү буйруган деп шакшык айтты да, ал шарт кайрылып басып кетти. Ал Понтий Пилатка жиберген зайыбынын каты болчу. Прокуратор, жарым, суранам. Элдин айтуусуна караганда, Христ деген атка конгон бул селсаяка орду толбос зыян келтирбе. Ал өзү мойсопут момун, ар кандай сыркоолордон айыктырган дарыгер дешет баары. А жанагы Кудайдын уулу экен, Мессия экен, Иудеянын падышасы экен деген сөздөр элдин аңыз окшойт. Андай экен бекенин мен айта албаймын. Бу иудейлер тажаал, оопал эл экенин өзүң билесиң. Чынында эле ошондой болсочу, кара жексур калктын оозундагы сөз көбүнесе чын чыгып жатпайбы? Бу жолу дагы ошондой чыкса, өзүң каргашага калып жүрбө? Калың эл дүрбөп, анын артынан ээрчип калган үчүн жергиликтүү синагоганын жамааты жана шаардык аксакалдар чогулуп, аны жаманатты кылып, караңгы көпчүлүктү айдактап коюшкан дешет. Кече күн эле этегине жыгылып, ага чукунуп жаткандар. Бүгүн ташкалып урушту. Понтий, эгер сен ошо дубананын өлүм жазасына тартылышына макулдугуңду берсең, акыр түбү жаманаттысы сага тиеби деп ойлойм, жарыгым. Биз Иудеяда түбөлүк турмак белек. Мен сени Римге кадыр баркың менен кайтса дейм. Жамандык кылба. Бая күзөтчүлөр алып баратканда көрдүм аны. Сулуу неме турбайбы? Тим эле Кудай. Баса, ал түндө бир түш көрүпмүн. Анан айтып берем. Мааниси терең түш. Өзүңө жана укум тукумуңа каргыш калтырба. О, Кудайлар, Кудайлар, кайдан каарыңарга калдым? Деп Понтий унтуп жиберди дагы. Бай эле көп сөз, ыйкы-тыйкысы жок эле. Бу экестүү, ээликкен калп пайгамбарды айдоочулардын алдына салып, Иерусалим соту талап кылып жаткан өлүм жазасы аткарылчу шаар багынын үстүндөгү дөбөгө айдатып жибербей деп дагы бир өкүндү. Мына эми зайыбы да анын прокураторлук жумушуна кийлигише баштады. Бул иштин Понтий Пилат Иисус Христтин артында турган күчтөрдүн жашыруун аракети болбосо да, асман күчтөрүнүн каршылыгы көрүнүп турат деп билчү. Бирок асмандагы кудайлар жердеги иштерге анча деле кызыга бербейт. А зайыбы болсо саясатты анча деле териштирбейт. Кесарларда сөгүп жүргөн шектүү бир селсаяк Иисус үчүн Римге берилген ишенимдүү дин улама Каифа менен Иерусалимдик төбөлдөрдүн каршылыгын туудуруп эмне кылат? Могу неме Кудай түспөл сулуу экен деген эмнеси? Жаш экен болгону ошол. Эч кандай сулуулугу деле жок. Мына тополоңдо таланган иттей болуп алдыда турат. Ушундан эмне касиет таап жүрөт зайыбы? Прокуратор катты маанисин ойлонуп бир аз басты да кайрадан креслосуна үшкүрүнө отурду. Ал ортодо дайыма кысталышта келе калчу бир ой дагы келди. Адамдардын пастыгы эмне? Итчилик кылышат, siiп чычышат, кошоктошо калышат, туулушат, өлүшөт, кайра туулушат, кайра өлүшөт. Канча жамандык менен сары зилди ниетинде дайыма ала жүрүшөт. Анан ушунчалык жийиркеништүү арамдыктын ичинен болбой эле кээде көсөмдүк пайгамбарлык рухтун албууттанган актыгы суурулуп чыга келет. Мына муңун эле алалчы. Өзүнүн түпкү назилине ушунчалык ишенип алыптыр. Өзүндө эмес, түшүндө жашап жүргөндөй. Жетишер эми.
муну эсине келтириш керек болду. Ошондо да мен муну билгим келет деп прокуратор дали бир ордунда унчукпай турган Иисуска кайрылды. Макул, сени ишенчек, элдин ичине дүрбөлөң салып жүргөн арам ойлуу Азезил эмес, Олуя дейли. Адилдиктин дөөлөтү жөнүндө айтып, сен Кесардын дүйнөнүн ээси болооруна шек келтирип жатасың. Макул, сага ишенип эле коелу. Бирок муну айтчы, өлүмгө тартынбай баратканда бел тутканың эмне? Сырың айтчы, ишенгениң эмне? Эгер сен ушинтип Израиль элинин дөөлөтүнүн чокусуна отурам десең, мен аныңы жактырбайм, бирок түшүнөм. Өзүң конуп отура турган бутакты эмнеге кыркып жатасың? Кесардын бийлигин танып жатып, өзүң кантип кесар болмоксуң? Сен азыр аман калтырып, же өлүмгө кыйыш менин колумда турганын билесиң. Эмнеге унчукпайсың? Коркконуңдан тилден калдыңбы? Ооба, Римдин өкүл акими. Мыкаачы өлүмдөн коркуп турам. Анан кесар болоюн деген дагы түк ниетим жок. Анда шаардын бардык аянттарына чыгып тобогул. Өзүң айыпта. Калп көсөм, калп пайгамбар экениңи мойнуңа ал. Кара таман калкты курулай үмүт казгырып, өзүңө жуутпас үчүн мен Юдеянын падышасымын деп ишендирбе. Эч кандай адилдиктен дөөлөтү болушу мүмкүн эмес. Бар нерсе адилет. Дүйнөдө император Тверий бар. Дүйнө түзүлүшүнүн козголбос түркүгө ошол адилеттүүлүктүн дөөлөтү орнойт деген сөздөрүң менен элди бул түзүлүшкө нааразылантып жатканың куру сөз. Ойлон. Өзүңүн да, башкалардын дагы башын оорутпа, айлантпа. Рим императору чоочулагыдай сен кимсиң? Юдеянын жеринде сага окшогон белгисиз сел-саяктар, шектүү пайгамбарлар, базардагы бакырчаактар толуп жүрөт. Бирок сен азгырыгыңды насият окуң менен жайылттың. Силердин дин уламаңар ошого жапа чегип жатат. Демек сен калпыңды ач. Өзүң Сирияга же дагы бир өлкөгө ооп кет. Антиоңо римдик прокуратор мен жардамдашам. Кеч бул электе көнгүн. Эмне дагы унчукпай калдың? Римдин өкүл акими. Экөөбүз ушунчалык эки башкабыз. Ошол үчүн бирибизди бирибиз түшүнө албайбыз. Акыйкат куурап. Сени менен Кесар экөөңө пайдалуу болсун үчүн мен Кудайдан насият окуусунан баш тартып, жанымды жемек билем. Табышмактанытпа. Римге пайдалуу иш баарынан улук. Баарынан улуг акыйкат. Ал бирөө гана. Эки акыйкат болбойт. Дагы амалданып атасыңбы сел-саяк? Башта дагы, азыр дагы амалданган эмесмин. Менин жообум болсо мындай. Биринчиси акыйкат деп айткан сөзүңөн тануу, кечүү жарабайт. Аны өзүң көздөп айткан соң, экинчиси каралаган айың сөздөн актаныш үчүн кылган ишиңен танып кечип, көкүрөк койгулаганың жарабайт. Айың сөз калп болсо, өзүнөн өзү өлөт. Бирок ага чейин сен өлөсүң. Юдеянын падышасы. Демек, курулуштун жолу кандай болооруна карабай, сен өлүмгө баратасың. Мага калган кутулуштун жолу ушул гана. Кайсы кутулушка деп түшүнө албады прокуратор. Дүйнөнүн кутулушуна. Апендисимбе, деп Понтий Пилат чыдабай кетти. Демек, сен өлүмгө өз ыктыярың менен баратасыңбы? Башка жолум жок болгон соң ошондой. Ой кудайлар, кудайлар. Прокуратор чарчагандай коурап, чекесин терең чийген бырыштарын сылады. Күн аябай үп болуп туратко, бузулабы, деп дагы өзүнчө күн кетип алды. Анан өзүнчө бүтүм чыгарды. Ушунун баарынан мага керек эмне? Жакшылыгын түшүнбөгөн немени жактап эмне кылам? Мен да бир апендимин. Анан жарыя айтты. Андай болсо, менин тиешем жок. Мен кийлигишпейм. Эр көзүңүздө аким, деп Иисустун башы шылкыйды. Экөө дагы унчукпай калышты. Сарайдын кашаасынан сырткары, дүпүйгөн бактанары, үп басып турган шаардын көчөлөрүндө жана Иерусалимдин алдында жаман жоруктуу тунжураган тынчтык мына азыр жарылып кетчүдөй болуп көп келатканын экөө тең туюп тургансыды. Азырынча экөөнө ал тараптан эртеден бери адам, мал, унаа, көлүк мал аралашып кеткен чоң базарлардын
күү угулгансыйт. Бирок бул эки дүйнөнү бөлүп, жогоркусун төмөнкүсүнөн коргоп турган күч бар эле. Тосмонун нары жагында легионерлер басып жүрүштү. Андан төмөнүрөөк токой ичинде атчан аскерлердин курчоосу бар. Аттардын чымындан коргонуп, шыйпаңдагандары гана көрүнүп турат. Кийлигишпестигин айтып, прокуратор жеңилдене түшкөнүн сезди. Эми өзүн-өзү жооткотоор сөзү бар. Колумдан келгенин аябадым. Кудайлар күбө, насаят окуусун өз өмүрүмөн кымбат көрүп, көшөрүп туруп алуусуна матаган жокмун. Өзү баш тартпай койгон соң, ошондой болсун. Бизге кайра ошонусу жакшы. Өзүнө өлүм жазасынын өкүмүн өзү бекитти. Ушуну ойлоп, Понтий Пилат зайыбына да жооп камдап жатты. Алдын ала чечилген тагдырынын бүтүмүн билинер билинбес күлүмсүрөө менен күтүп турган Иисус Назарянинди кыя карап, дагы муну ойлоду. Бул кишинин оюндагысы эмне? Өзү кайра тарта албай калган акылман насаят окуусу эмнеге турарын түшүнүп, эми ичинен сыздап өкүнүп тургандыр. Өз капканына өзү түштү. Эми чыгып көр, бардык жерге, бүт адамзат тукумуна. Түбөлүккө бир гана Кудай дейт. Бир ишеним, адилеттиктин бир дөөлөтү дейт. Максатын кара, ар кимдин каалаганы ушул эмеспи? Ошонусу менен уткусу бар. Бирок турмуш мына ушинтип үйрөтөт. Ашкере митаандыкты ушинтип жазалайт. Жете тегинен буйрбаган такка кол салгандын, сугарткандын акыры ушундай болот. Көздөп алганын карасаң, кара тамандарды дүрбөлөңгө дүүлүктүрүп, кесарларга каршы көтөрүлтүп коймок. Анан элден элге өтүп, кара тумоосу дүйнөгө тарамак. Эзелтеден орноп калган дүйнө тартибин аңтар теңтер кылмак. Тобокели тоодой. Баш болбосоң кое кал. Жок, мындайды түрүү калтыруу болбойт. Сыртынан карасаң, таяк жеп шүмүрөйгөн бирөө, а ичиндегиче баштаган балиесин, мындай укмуш ой улуу акылга гана кирмек. Ушул немеден ошол ой чыгат деп ким болжоптур? Ушул ойлорунан Понтий Пилаттын жаны жаялып келапты. Бул бүтүмүнөн кийин Иисус Назарянинге чыгарган соттун өкүмүн бекитип берүүсүн Синадриондун атынан ачык эле талап кылып отурган дин улама Каифа менен эми жагымсыз кермур айтышпастыгын ойлоп, ага дагы жаны жаялды. Кабатыр болбо, акылман аким, ойгу-туйгу жаның жаялат. Бардык жагынан сеники туура болот, деди Иисус прокуратордун сырын жандыргандай болуп. Понтий Пилат итиреңдей түштү. Мен ойлоп сен кабатыр болбо деп, Иисуска орой баркылдады. Мен үчүн Римдин дөөлөтү баарынан улук. Сен өз жаныңды ойлон, шорду. Кечир, улуг аким. Бул сөздү жарыя айтканым бекер болуптур. Дал ошондой, кеч болуп калгандан кийин өкүнбөскө дагы ойлон. Мен бир азга жок болом. Кайра келгенимче чечимиңди өзгөртпөй турган болсоң, мен акыркы сөзүмдү айтам. Юдеянын падышасымын, дүйнөнүн түркүгүмүн, менсиз жер үстүндөгүлөр кор болоор деп кекирейбе? Тескерисинче, баары сенин пайдаңа каршы чыгып жатат. Убактың да бүтүп калды. Эми же жаныңан кеч, же илимиңден кеч. Түшүндүңбү? Түшүндүм, аким. Понтий Пилат ордунан турду дагы, кең тогасынын ийинин оңдонуп, төркү бөлмөгө кетти. Кажырлуу, чоң башы кашка, дөөлөттү, өз даражасы менен албетине ишенген жан. Арка террасасын бойлой басып баратканда, бийлик жеткис бийиктикке каалгыган алиге кушка дагы көзү түштү. Бул өзү бүркүтпү? Же ошо түрдөгү куштардын башка бириби? Дали даан алай албады. Ага кейиген жок. Тетигинтип кол жеткис, баш ийгис бийиктикте жүргөнү, же аны үркүтүп, кууп жибере албастыгы, же чакырып ала албастыгы көңүлүндө сызылды. Карасаң, айланат эле айланат, иштемеден бейкапармын дегенсип, прокуратор кашын өйдө серпип, акшыя карап койду. Өзүнчө эле асмандагы император деп
дагы ойлоп койду. Императордун улуулугунун белгиси да болот. Канат, өткүр көз, кажырлуу ийри тумшук бүркүт болуп турганы бекер эмес тура. Император да ушундай болмок эп. Бийикте баарына көрүнө, бирок эч ким жете алгыс. Ушул бийиктен дүйнөнү бийлеп, эч кимди, эч нерсени теңире албайт. Императордун кудайлары дагы башкалардан бөтөнчө, карамагындагыларга кайдыгер, аларды жек көргөн кудайлар болуу керек. Мына күчтүн күчү ошондо. Мына калта арыткан бийлик ошол, мына дүйнөнүн курулуш тартиби ошол. Атиге Назарянин болсо, көшөрүп, өз илимин жактап, император менен кулду бир тең кылгысы бар. Анткени дейт, Кудай бирөө гана, бардык адамдар Кудай алдында бирдей, адилеттиктин дөөлөтү баарыга тең келет дейт. Элдин эс акылын түбөлүктүрүп, кара тамандарды дүрбөлөң кылып, дүйнөнүн тартибин өз билгениндей кайра коргусу бар. Жыйынтык эмне болду? Ошол өзү дүрбөткөн калың эл калп көсөм деп, калп пайгамбар деп, алдамчы шүмшүк деп кайра өзүн ташкалып, бетине түкүрдү. Анткени менен бул эмне деген кишидеги, үмүтү үзүлүп, күнү бүтүп турган ушу турушунда дагы ал жеңилбей эле башка бирөө жеңилгендей, Рим императорунун өкүл акиме, жарым император дегидей неси болсо дагы жер ортолук деңизинин бир жээк аймагын сурап турган прокуратор Понтий Пилат Иисус Назарянинди бир азга жалгыз коюп, туңгуюктун кырмызында турганын сессин деп таштап кетип баратканда ушуларды ойлонду. Мунун рухун сындыруу керек. Басынып, жер боор токтоп, баары бирөө гана деген Кудайдан кечсин. Жалпы теңдик деген илиминен кечсин. Ошого жеткирип, анан бели кайрылган немени Израиль жеринен ыргытып салыш керек. Тентип кайда барса анда барсын. Элме чөлдө өзү өлөт, же көңүлү калган өзүнүн шакирттери эле жадагандан жайлап салат. Өзүнүн күдүктүгүн териштирген бай тажрыйба аким Понтий Пилат жаңы чыккан эл бузарды түп тамырдан бери жулуп таштоонун эң туура, эң керектүү жана көпчүлүккө эң көрүмдүү жолун издеп, ушуларды ойлонду. Арка террасасынан кетип баратып, жазага тартылган неме баарын ойлоп чыгып, ал кайрылып келгенде бут алдына жыгылат деп күткөн. Ушул чукул убакытта бу таң аз киши минтип такыр ойлогон жок, башкача ойлонду. Эртегисин эскертүүгө түшүп кетти. Бул тирүүлөрдүн өмүр менен коштошоор босогосундагы бир рахат экенин прокуратор билсе гана. Прокуратор тигиндей баса берер замат каптал оюктардан 4 сакчы чыкты дагы тиги немеге качып кетчүдөн бетер арка террасасын бойлото туруп калышты. Иисус жакыныраак турган легионерге кайрылды. Отурсам болобу, кайрымдуу сакчы? Отур деп, сакчы найзасынын түбүн ташполго бир урду. Иисус дубал түбүндөгү мармар кырга көчүк басты. Коюлушкан узун кара чачтары бетин эки жактан кыюулап, шапая түшкөн кубакай жүзү муңайып, далысы ийилип отурду. Көзүн алаканы менен жаап, ойго чыгып кетти. Суу болсо гана бир ичсем, деди оюнда. Дарыя болсо сергип бир түшсөм. Элесине агып жаткан суу келди. Жээкти жалмалап, чөптөрүн тарап, шылдырайт. Шылдыраганы калактын шиленгениндей болот. Калак шилеп, кайыкты ал отурган жээк айдап келет. Кайыктагы бирөө аны түш деп кол созот. Алыска сүзгүзүп кетейин дейт. Ал энеси болуучу. Уулунун тагдырына элеп-желеп болуп коркуп келген. «Апа!» деди ал эриндер араң кыбырап. «Апа, жаным кыйналды. Өткөн түнү Гефсиманиянын Масленалуу адырында кара түндөй думуктурган кусалыктан жанымы коёр жер таппай, шакирттерим менен уктабай таң атырдым. Ага деле болбой түпөйүл коркунучтун оордугунан кан аралаш тер чыкты. Ошондо мен жаратканга, асмандагы атама кайрылдым. Асмандагы атама тайындым. Ата дедим. О, эгер сен ушу насибиңди
Мага буйрбай эле койсоң болор эле. Бирок эрк өзүңдө, сенин эркиңдей болсун. Эми мына кырына жете кылкылдаган азаптуу кесе өтүп кетпей, буйтап кетпей, кайрылгыс болуп жакындап келет. Анан сен өзүң да алдын ала көрүп билип турган жорок болот. Эгер ошондой болмок болсо, анда о Кудай, жаным апа, мени төрөгөн, мага жан берген апа, уулуңдун бешенесине жазылганын биле жүрүп, ушунча жылдан бери мени кандай үмүт менен өстүрдүң. Кудайдын каалоосу боюнча бүгүн жаным өлүмгө кыйылаарын биле жүрүп, күндөрдүн эң бир жаманы, эң бир шордуу күнү. Анткени адамга өз өлүмүнөн ашкан азап жок. Ал эми жүрөк алдынан чыккан тукуму, баласы көзүнчө өлүп баратканын көрүп туруу энеге экеси азап. Ушунун баарын биле жүрүп, кантип өстүрдүң экен? Кечир мени эне. Сенин тагдырыңды мен белгилеген эмесмин. Көктөгү улуу атам. Кейиш кылбай, көңүлүбүздү ага буралы. Анын эрки болсун. Энеси Бүбү Маржаны эстеп алып, 5 жашар бала чагындагы башынан өткөн бир окуя көз алдына келди. Ал кезде ата-энеси Мисирде турушчу. Аяка барып калышкан себеби Иисус төрөлгөндө бу бала келечекке Иисус Христ Юдеянын падышасы болот деп айтып коюшат. Аны уккан Ирод болочокто падыша боло турган баланы өлтүрмөк болот. Ошондо ата-энеси наристени Мисирге ала качып кетишет. Ошентип Мисирде жүргөндө бала 5ке чыгып калган кез экен. Алар турган жерге жакын бир чоң дарыя агып өтчү экен. Балким ошо дарыя Нил чыгаар. Аябай жайылып аккан улуу дайыр экен. Ошо жээктеги башка аялдарчылап, Бүбү Маржадагы баласын ээрчитип алып, жээкке барып, жууган кирин чайкачуу. Экөө жээкте отурган ошол күнү бир карыя кайыкта сүзүп, экөөнүн жанына келет. Мээримдүү учурашат. Атасы, дейт анда Маржа, кайыгыңа менин уулуму салып алып, ойнотуп келе аласыңбы? Бала неме кайыкка сүзөм деп ыйлап жатат. Ооба, Бүбү Маржам, дейт карыя, сен кичинекей Иисусуңду ойнотуп алсын деп, мен атайы кайык айдап келбедимби? Карыя өзүнүн да баласынын да атын билгенине Маржан таң калбады. Тегеректеги кишилердин биридир деди. Бирок кайыкка түшүп, карыяны кала калыңыз дегенде, ал көздөн кайын болду. Баланын кайыкка сүзгүсү келгени ушунчалык эле. Так секирип ойноп, апасын шаштырып жаткандыктан Маржа алиги укмушту деле эле салган жок. Ошондо Маржа кирин жээктеги бир ташка таштады дагы баласын алып кайыкка отургузду. Өзү кайыктын боосун чечип, тайыз жерден түртүп барып, анан түштү да баласын тизесин алып, экөө агым менен сүзгөн бойдон кетишти. Жээктен алыстабай, мелмилдеген суу бетинде жылжып сүзүп баратыштын өзү не деген рахат. Жээкке жакын тайыздан камыштар баш ийишип, гүлдөр жайнайт. Кызыл-тазыл беренделер бадалдан уча конуп сайрап чаарала. Не деген укмуш керемет. Маржа көңүлү балкып акырын ырдап баратты. Баласы кайыкта сүзүп баратканына маашыр. Маржа алан сайын кубанычтуу. Түшкөн жерден анча деле алыс кетишкен эмес. Жээктен деле оолактабай баратышкан. Бирок алаңгыча тайызда тарбайып жаткан бир дүмүргө жан кирип, сууну толкундан тагайнатып, экөөн карай сүзүп жөнөдү. Ал чоң крокодил экен. Тостойгон көзү экөөнү жутунуп келатат. Бала коркконунан бакырып жиберди. Маржа нес болуп, эмне кылаарын билбей селейип калды. Крокодил куйругу менен бир чаап, кайыкты аз жерден коңторуп сала жаздады. Маржа калакты таштап салып, баласын бооруна кысты. О Кудай деп зарлап ийди. Бул ошол сенин Иисусуң. Сенин бергениң. Таштаба муну. Кудай куткарып кал. Аялдын эси чыкканы ушунчалык эле. Көзүн чылк жуумп, ааламдагы бардыктын баары болгон, жана да баласынын көктөгү атасы болгон эгеге жалдырап жалбарды. Бизди таштаба, мунун али сага кереги тиер деп чаңырды. Кайыкты болсо эч ким башкарбай, алиги крокодил тумшугу менен түртүп алыптыр. Бир маалда Маржа көзүн ача салып, кубанганынан бакырып жиберди.
Караса бирөө атайы ап келгенсип, кайык жээке жетип такалыптыр. Крокодил кайрылып алып сүзүп кетип баратат. Маржа эс үчүн жыйбастан кайыктан секирип түшүп, жээк бойлой кубанганынан бир ыйлай, бир күлө чуркады. Бекем кыскан боорундагы баласын көз жашы менен жууп, өпкүлөп барат. Иисус, Иисус, жаркыраган чырагым уулум, атаң сени тааныды. Ал сени куткарып калды. Сени куткарып калган атаң. Ал сени сүйөт. Сен анын сүйгөн уулусуң, Иисус. Сен акылман болосуң, Иисус. Сен олуя болосуң, Иисус. Элдин көзүн ачасың, Иисус. Эл сени ээрчийт, Иисус. Сен да элден эч качан кечип кетпейсиң. Аял заттын ыйыгы ушинтип ыйлап кошуп, ырдап кубанган экен. Кудайдын улуу сыйкырдуу сыр менин кулатылганыма ушинтип ыйлап кошуп, ырдап кубанат эне. Ироддон корголуп, баласын Мисирге ала качкан жыгач уста Йосифтин өсүп келаткан Иисусу ким экенин эл билсин деген Кудайдын белгиси болчу. Ал сырдуу сыр аны эне байкаса албады. Анткени Маржа баласын кучактаган бойдон жээке секирип түшүп, чуркап жөнөгөндө кайык дагы көздөн кайын болгон. Агым алып кеттиби белгисиз. Жээке гир чайкап отурган катындар Маржанын чаңырган үнүнөн улам жетип келишип, Маржа чуркап келатканда төбөсүндө айым нур балкып келатты деп айтып түгөт албай жатышты. Баары ошого кубанды. Анан кичинекей Иисус апасынын ууз жытын кере жыттап, мойнунан бек кучактап, «Апа, мен чоңойгондо жанагы крокодилди куйругунан кармайм. Экинчи бизди коркутпай жүрсүн» десе, тегеректеген катындардын баары жетин албай күлүшкөн. Баланын сөзүнө күлүп алышып, кайыктын ээси ким болду экен деп ой жоорой кетишти. Териштирип көрүшсө, бул чөлкөмдөн алигидей чалды эч ким билбейт экен. Кийин да эч ким көрбөптүр. Жыгач уста Йосиф табышмактуу ал кайыкчыны таап, акысын төлөп, кечирим сурайын деп далай убара болду. Бирок таппады. Мисирде жүргөндө бала Иисустун башынан ушундай бир окуя өткөн болчу. Эми арка террасасында отуруп, энесинин башына салар кайгыдан улам кечирим сурап, ошону эстеди. «Мен сени менен коштошуп жатам, эне», деди ал энесине. «Мени өлтүрөр маалда сага кайрыла албай, же жетише албай калсам таарымба? Өлүмдөн корком. Ошондон улам бүгүнкү аябаган ысыкка карабастан бутум муздап барат. Кечир мени, эне. Мага кыйын чакта сен өз тагдырыңа наалыба. Кайрат кыл. Меники болсо жараткандын эң азаптуу оор жүгү болгон адамдардагы акыйкатка жетер колум өз өлүмүм аркылуу. Адамдарга жетер башка жол буйрбаптыр. Мен аларга баратам. Кечир эне, кош апа. Кап, баягы крокодилди мен ушинтип куйругунан кармай албай калдым. Крокодилдер 2-3 адамдын өмүрүнчөлүк узак жашайт дешет. Кармасам деле кайра кое бермекмин. Жашай берсин. Дагы бир эске түшкөн нерсе. Апа, баягы кайыкчы карыя болуп көрүнгөн периште болсо, тиги дүйнөдө балким аны менен жолугуп калаармын. Ошол окуя эсиңе түшөр бекен? Шыбыр тоголду. Эрксизден мага баш кесер болгон Понтий Пилат келатат. Кош эне. Эртелеп кош айттым. Понтий Пилат кеткен калыбын жазбай арка террасасына керкее басып кайра келди. Сакчылар жылт коюп жок болушту. Террасада экөө кайрадан көзмө-көз кагылышты. Ал келатканда ордунан турган Иисусту сынай карап коюп, курмандыкка чалынчу жан акыркы чегине өзү жакындап келатканын, иши ойдогудай баратканын тойду. Андыктан адегенде эле жалп айта чаппай, жоошута сүйлөөнү туура көрдү. Байкоомдо сөзүбүз аяктаган окшойт деди. Понтий Пилат басып келатып. Кандай, айнаган жоксуңбу? Жок. Бекер кыласың, ойлон дагы. Жок деп баш чайкады Иисус. Кандай болмок болсо ошондой болсун. Бекер кыласың деп кайталады Понтий Пилат. Бирок бул жолу жумшагыраак айтты. Себеби Иисус Назарянинден кебелбеген чечкиндүүлүгү, анын бүттүгү, бүтүрө коеюн деген оюн
тайсалдатып салды. Бирок ошону менен бирге Иисус айтканынан кайтып, амандыгын каалап, жан суугалап, калмагын каалабады. Иисус аны айттырбай билди. Кыйналба, деди ал момун жылмая. Айткан сөзүң ак ниетиңен чыкканын билип турам. Өзүңү да түшүнүп турам. Менин дагы жашагым келет. Жоктукка жок болуп кетер алдында гана адам өз өмүрүнүн кымбаттыгын билет. Мен эниме жаным ачыйт. Энемди кантип кыяйын? Бала кезимен айтпай жүрсөм да, энемен кымбат нерсе барбы? Бирок Римдин өкүл акими эсиңде болсун. Сен бир кишинин жанын сактап калаар элең дейли. Ошонун үчүн да сага чоң ыраазычылык болмок. Мен болсом көптүн жанын сактап гана эмес, аны куткарып калышым керек. Азыркы гана эмес, сени көбүздөн кийин жарык дүйнөгө келүүчүлөрдүн жанындагы. Сактап, куткарып, өзүң жер үстүндө жок болсоң делеби? Ооба, мен адамдар арасында жок болсом деле. Өзүң өңгөр, бул сөзгө биз кайра кайрылбайбыз, деди чечкиндүү үн менен Понтий Пилат. Эми дагы арлап тереңдеткиси келген жок. Бирок менин акыркы суроомо жооп берчи, деди ал кайра креслосунун жанына токтой, түксүгөй кашын түксүйтүп ойлоно калып. Азыр сүйлөшүүгө жарамдуусуңбу? Деди кайра сырдашкандай. Эгер сиркең суу көтөрбөй турса, кыйналба. Мен сени кармабайм. Сени тиги дөбөдө күтүп турушат. Каалаганыңдай болсун, аким. Мен сенин бийлигиңдемин, деди да Иисус прокураторго тике карады. Дөбөдөгү күтүп турган балээден кенедей камыкпагансыган, анын тунук көк көзүндөгү ойдун чогулган күчү Понтий Пилатты таң калтырды. Рахмат деп, ал да күтүүсүздөн ыраазычылыгын айтты. Андай болсо, муну жөн гана ынтызаарлык деп бил. Акыркы суроомо жооп берчи. Эркин адамдардай сүйлөшөлү. Мен сага эч кандай көз карандылыгым жок. Өзүң билип турасың. Азыр сен толук эркиндиктен босогосуна барып калдың. Андыктан ачык айрым сүйлөшөлү, деди ал өз ордуна отуруп жатып. Айтчы, өзүңдүн шакирттериңе, жакындарыңа айттың белең? Өзүң билесиң, мен сенин насият илимиңе ишенбейм. Демек, жашырбаса болот. Сени керип өлтүрүшкөн күндө да, 3-чү күнү кайра сен тирилет эмишсиң. Тирилип алып, оңу келген бир күнү жерге түшүп келет экенсиң дагы, каар сотун жүргүзөт экенсиң. Азыр жашап жаткандарды да, кийин жарык дүйнөгө келчүлөрдү да, өлгөндөрдүн арбактарындагы адамзат жаралгандан берки муундардын баардыгын ошол каар сотто жазалайт экенсиң. Ушинтип жакындарыңа айттың беле? Мына ошол бу дүйнөгө сенин экинчи келишиң болот эмиш. Ушундайбы? Иисус сырдуу жылмайып койду. Айтарың ушу беле дегенсип, мармар үстүндө жылаңайлак, улам бир бутуна салмагын салып, жооп берсемби, бербесемби деген кыязда ойлонуп калды. Юда Искариот айтып жүрөбү? Деп сурадым, мыскылдуу. Ага эмне тынчсыздандың? Римдин өкүл акими. Юдаң ким экенин билбейм. Мага ошентип айтышты. Кадырман кишилер, аксакалдар. Анда эмне? Мунун баары куру сөзбү? Кандай ойлосоң, ошондой аким. Деп Иисус сыртын сала жооп берди. Сенин акылыңа жат нерсени эч ким таңоолабайт. Мен күлөйүн деген жокмун. Чын пейилим. Деп прокуратор ишендирүүгө шашты. Мындан кийин экөөбүз минтип, маектешер мүмкүнчүлүк болбойт, ошон үчүн. Ушул жерден сени алып кетээр менен кайра кайтаар жолуң жок болуп калат. Мен бир нерсени гана билип алайын дейм. Өлгөндөн кийин туулбай этпей эле кайра жер бетине келип, өлүү тирүү жандардын баарын соттош кантип болсун? Анан ал сот каерде өтөт? Көктөбү же дагы бир жайдабы? Сага ишенген адамдар жанынын түбөлүк тынчтыгы үчүн ал күндү кантип күтүшү керек? Мен бу нерсени кандай түшүндүм? Уруксаат болсо, оболу ошону айтайын. Себеби эсебиң жөнөкөй эле. Ар бир адам аркы дүйнөдө да жайлуураак жашасам дейт. Аны сен жакшы билесиң. Байкуш пенде илгертен бирдемени каалап, бирдемени эңсеп келатканы келаткан. Ар кандай убада менен
аны азгырып кетиш оңой. Анан ал тиги дүйнөдө сенин артыңан калбай итчи ээрчи балары бышык. Бирок мейли дейли, сенин насыятыңда эле болсун дейли. Пайгамбар, өзүңдүн өмүрүң бүтөрүнө аз калды. Аны сен ушинтип аңгемелешүү менен гана узарта аласың. Мен узартпай деле коет элем. Бирок сен менин суроому жоопсуз калтырып, дөбөнү көздөй кете албайсың да. Менин түшүнүгүмдө антип кетиш өлүмдөн жаман. Айта бер, ошентип сенин насыят илимиң туура дейли. Сенин кайра келер күнүң качан тууйт? Эгер аны күтүү узак болсо, ченемсиз узарып кетсе, анда а күндүн адамга керек эмне? Бир өмүрдүн ичинде андай иш болбосо, адамга мааниси канчалык? Анан калса, чынын айтканда, ошондой укмуш окуя болооруна ишенмек тургай, элестете албайсың. Же курулай ишенип, күтүп жүрө бериш керекпи? Андан кандай майнап? Пайдасы кайсы? Ишенбей жатканың түшүнүктүү. Римдин өкүл акими. Анткени сенин ойлооң жер пендесинин оюндай. Өзүңүн грек окумуштууларыңдын оюндай одоно. Менин бул пикириме ыза болбо. Азыр алдыңа мен опусуз адам болуп турган чагымда сен талаша берер жөнүң бар. Анан калса экөөбүз суу менен оттой таптакыр эки башкабыз. Ой жүгүрткөнүбүз дар башка. Эмнени сүйлөшпөйлү, экөөбүз маселенин эки тарабынан келебиз. Анда эмесе аким, алиге сени тынчсыздандырган нерсе жөнүндө. Экинчи келишимде аябай узак күтүшкө туура келет дегениң туура. Мунуң туура. Ал күн качан келерин эч ким алдын алып айта албайт. Анткени ал дүйнөнү жараткан өзүнүн оюнда жазылуу. Биз үчүн 1000 жылдап созулган нерсе, ал үчүн көз ирмемдей эле. Кеп мааниси башкада. Жараткан бизге дүйнөдөгү эң бийик ырыскыны акыл эс берген. Анан акыл эстүү жашоого эрк берген. Көктүн ырыскысын биз кандайча пайдаланаар экенбиз? Адамдардын тарыхы ошого жараша болот. Адамдын жашоо маңызы өз рухун жетилтип отуруу. Дүйнөдө мындан бийик максат жок. Буга сен каршы болбоссуң, Римдин өкүл акими. Рухтун жаркыраган туу чокусуна жеткирер түгөнгүс тепкиштери менен күн санап бир тепкиштен өйдөлөсөң да умтулуп чыга бериш керек. Акыл эстүү жашоонун сулуулугу ушунда. Адамга баарынан кыйыны күн сайын адам болуу. Андыктан аким, алиге сен ишенбеген күндү канчалык узак күтүш адамдардын өзүнөн. Ошондой де Понтий Пилат ордунан өрөпкөй туруп, креслонун далысын кармады. Токтой турчу. Ошондой нерсе адамдын өзүнө жараша болмогу. Мунуң кулак укпаган кеп. Сенин илимиңе ишенбеген мен мунуңа түшүнө албайм. Эгер адамдар алигидей окуяны оолактатаар же жакындатаар эрки болсо, андалар Кудайга окшошуп калбайбы? Бир жеринен сеники туура, Римдин өкүл акими. Бирок болу мен акыйкаттан айың кепти бөлүп коеюн. Акыйкат туурасындагы айың улуу бале. Айың суудагы тунма ылай сыңары, акыры жүрүп отуруп терең сууну тайыз көлчүк кылып салат. Азаптын азабынан көз ачылганда табылган, адамдын жыргалына жаралган ар кандай улуу ойду айың ооздон оозго көчүп жүрүп дайыма бузуп алат да, өзүнө жана акыйкатка каршы коюп алат. Турмушта дайым ушундай болуп келет. Сөз учугу мына ушунда. Аким, сен ишенип алган жок нерсенин баары айың, акыйкат башкада. Ушу акыйкатыңды ачкың келбейби? Аракет кылып көрөйүн. Сөздөн качкан жерим жок. Төтөм бул сүйлөп турганым акыркы рет болгон соң билип ал. Римдин өкүл акими. Шаңкайып ачык туруп, күңгүркүрөп жибергенсип, бир күн эле адам уулу тирелип, көктөн түшүп келип, элдин баарын соттой баштайт эмес. Кудайдын аракети ал эмес. Максаты ошондой болгону менен мааниси такыр башкача. Жашар өмүрү шаардан чыгып, кашка дөбөгө жеткичекти аралыктай калган мен тирилип келбейм. А силер адамдар бийик актык менен
Христин пейлинде жашоо үчүн өзүңөр келесиңер. Таанылбаган келечектеги муундар болуп, силер мага келесиңер. Менин экинчи келишим мына ошол болот. Башкача айтканда, мен азаптарым аркылуу өзүмө адамдардын пейили менен келем. Мен адамдардын пейили менен адамдарга келем. Кеп мына ушунда. Мезгил боюнча 1000 жылдап бардыңарда кала бергеним менен мен силердин келечегиңер болом. Улуу эгенин аракет ниети ушул жол менен адамдарды түпкү назилинин тактысына жеткирип кондуруу. Түпкү назили болсо жакшылыкка жана сулуулукка умтулуу. Менин насыяттарымдын маңызы ушунда, акыйкат ушунда. Бийик идеяларды булгаган ар кандай ушак менен оозанган, ар кандай ушак менен ооздон оозго көчүп, бузулуп жүргөн айың сөздө эмес. Адам тукуму басчу жолдордун ичинен эң оор да, эң узак да жол ошол. Римдин өкүл акиме, сен дал ошондон чоочулап жатканыңдын жөнү бар. Ал жол тагдыр терс айланган күндөн, Кудайдын уулун өлтүргөн күндөн башталат. Адамдардын көздөрүнүн ачылышына жана дилине Кудай пейилинин орношуна деп, бардык күнөөсүнүн күнү деп, мен өмүрүмдү кыйганымды эстеген сайын калтаарып, элдердин муундан мууну түбөлүккө кейиштүү тобо менен жашап өтөр. Ошон үчүн адамдарга өчпөс үлгү болуш үчүн мен жарык дүйнөгө жаралып келгем. Адамдар менин атыма бел байлап, үмүт кылып, өздөрүнүн азап тозок аркылуу, өздөрүндөгү жамандык менен күн сайын күрөшүүсү аркылуу, кемчилигине жийиркениши аркылуу Кудайды сүйө турган, демек өзүнө окшогондорду, адамдарды сүйөр пейилин бузган кемчилигине, зордук менен камкорлукка жийиркене караган күрөшү аркылуу мага жол тартып жүрүп отурушсун деп мен өмүрүмдөн кечип жатамын. Кое турчу, Иисус Назарянин, сен Кудай менен адамдарды окшош көрөсүңбү? Кандайдыр бир мааниде ошондой. Ал гана эмес, бардык адамдарды бир алганда алар Кудайдын жердеги түгөйү болуп чыгат. Кудайдын ал түгөйүнүн аты Кудай эртең. Дүйнө жаралгандан ага тартууланган түбөлүктүүлүктүн Кудайы. Римдин өкүл акиме, оюн дайыма эртеңкиге багыттала турганын өзүң деле байкагандырсың. Бүгүнкү турмушту сен кандай болсо ошондой кабыл аласың, бирок эртең башкача болушун сөзсүз каалайсың. Бүгүнкү турмушуң жакшы болгон күндө да эртеңкиң андан жакшы болсо дейсиң. Ошон үчүн ар кимибиздин пейилибизде Кудайдын жарыгындай өчпөс үмүт жанып турат. Кудай эртең түбөлүктүүнүн руху жыйындагы маанисинде адамзат аракетинин жана умтулуштарынын бириккен ажыты. Ошондуктан Кудай эртеңдин сонун же жаман, кеңпейил же зулум болушу адамдын өзүнөн. Ушинтип ойлоо керек, ага акыбыз да бар. Жараткан Кудай акыл эс берген пендесинен ушуну каалайт. Ошондуктан жердеги эртеңки жашоосу тууралуу адамдар өздөрү кам көрсүн. Анткени ар кимиси Кудай эртеңдин бир бөлүкчөсү эмеспи? Биздин ар бир күндүн жаратуучусу дагы, соту дагы адам өзү. Кое тур, сен аябай жарыялап жүргөн чанагы каар сотубуз эмне болду? Каар соту? Ал сот көптөн бери бизге өкүмүн жүргүзүп жатканын ойлогон жок белең? Римдин өкүл акиме, бүт өмүрүбүз каар сот астында деген барбы? Акыйкаттан алыс эмессиң, Римдин өкүл акиме. Адам каргыш алган күндөн тартып азаптануу жана кыйналуу башталган. Кылымдардан кылымдарга, бир адамдардын башка адамдарга көрсөтө турган зулумдугу, ошондон улам жамандыктан жамандык, калптан калп жаралып жолун басып өтүп келатканы, ушунун баары жарык дүйнөдө жашап өткөн жана жашап жаткандарга сабак болот чыгар. Адамдардын тукуму жетеси Эдемден куулуп чыккандан бери жамандыктын не деген ташкыны жүрбөдү, не деген согуштар, ырайымсыздыктар, кара кыргын кызыл сүргүндөр, адилетсиздиктер, кордуктар болбоду. Ошонун баарын көрдү адамдар.
Дүйнө жаралгандан бери жакшылыкка, табигый тазалыкка каршы ашынган, апат кылчу күнөөнүн бардыгы каар сотунун жазасынан күчтөмөй эмне? Тарыхтын тарых болуш милдети эмне? Акыл эстүү пенделерди Кудайдын сүйүү жана боорукерлик бийлигине жеткирүү. Бирок адамдардын тарыхында канча жаман сыноолор болду. Алдыда албууттанган мухиттин толкундарындай дагы канча аламат болгону турат. Ушундай тозоктогу турмуш каар сотунан алдаганча жаман эмне? Андесен Иисус Назарянин жамандыктын башталганынан тарыхты токтотоюн дейсиңби? Тарыхтыбы? Аны эч ким токтото албайт. Менин ниетим адамдардын аракети менен акылындагы жамандыктын тамырын үзүү. Азабым да, убайымым да ушул. Анда тарыхтын өзү да болбойт? Кандай тарыхтын? Сен убайын көрүп, улантайын деген тарыхты айтасыңбы? Римдин өкүл акими. Ал тарыхты тилекке каршы эстен жууп сала албайсың, бирок ошол жок болгондо биз Кудайга бир кыйла жакын турмакпыз. Сенин оюңду түшүнүп турам, аким. Бирок чыныгы тарых, адамгерчиликтин жаркын тарыхы али баштала элек. Токто, Иисус Назарянин. Мени мындай кое туралычы. Сен өзүң, Иисус, адамдарды жана элдерди ал максатка кантип жеткирмексиң? Кесарлары жок адилеттик дөөлөттү жарыя айтуу менен ошентип. Ошол эле жетишмекпи? Жетишмек, эгер баары ниетин бурса. Кызык экен, сенин айткандарыңды кунт коюп уктум, Иисус Назарянин. Алысты көрөт экенсиң, бирок өз оюңа ашкере ишенип алган эмессиңби? Аянттарда бакылдаган каратамандар макулукчулук табиятын унутуп коюп, адилеттикке чын ниетинен берилет дейсиңби? Ким кандай экенин азыр шаардын капкасынан чыккандан кийин эле көрөсүң. Тарыхты дагы бура албайсың. Ал ташкындап агып жаткан дайраны эч ким бура алган эмес. Эң оболу өзүң күйүп кетер болгон соң, эмне үчүн өрт жагасың? Мен ушуга таң калам. Кесарларсыз дүйнө жашай албайт. Аларсыз бирөөнүн бийлиги менен башканын кулдугу кармалып тура албайт. А сен жаңы тарых деп өз оюңан чыгарып алган нерсени элге жаям деген аракетиң бекер. Кесарлардын өз кудайлары бар. Түгөнгү эртеңдерден мунарыктаган кыйры белгисиз. Кыялдагы Кудай эртеңине алар ишенбейт. Анткени баарыга тең бөлүп берем дегенде эч кимге эчтеме тийбей калат. Ошон үчүн кесарлар ар кимдин жана баарынын үстүнөн бийлик жүргүзүүгө жаралган. Дүйнөнү башкарып турган кесарлардын ичинен дөөлөтү бийик Теварийди кудайлар өнтөлөп өзгөчө баалап, өлкөсүн, Рим империясын дүйнөнүн жарымына жайылтышкан. Ошон үчүн Теварийдин аркасы менен мен Юдеяны башкара отурам. Ушуну өмүрүмдүн максаты деп билем. Абийирим да таза, тынч. Жеңилбес Римге кызмат кылгандан ашкан сыймык жок. Бийликтүүлүгүң бөтөнчөлүгүң эмес, Римдин өкүл акими. Ар ким бийлик кылгысы келет, жадегенде өзүңдөй бирөөнүн үстүндө болгусу келет. Баленин баары ошондо. Сенин оюңча дүйнө ушундай курулган дейсиң го. Кемчиликти актап алыш оңой. Бирок адамга тийген каргыш ошол экенин ойлогондор аз. Мансапкорлуктун залалы баарыга тийген. Базар шыпыргычтардын башчысынан каардуу императорлорго чейин тийген. Жамандыктын эң жаманы ошол. Анын азабын адамзат бир күнү какшап тартаар. Бийлик деп, жер деп элдер орду түбү менен кырылып кетер. Бирин бири жоготуп тукум курут болор. Понтий Пилат чыдай албай колун көтөрүп сөздү токтотту. Токто. Жалдырап уга бергидей мен сага шакиртең эмесмин. Токто. Сөз менен эмне болбосун баарын жайласа болот. Бирок кандай балейин айтпагын Иисус Назарянин. Аракетиң текке кетер. Бийлик бийлеп турган дүйнө башка боло албайт. Кимде күч болсо бийлик ошондо. Дүйнөнү түбөлүккө күчтүүлөр гана бийлеп жүрүп отурат. Ушундай боло келген жана боло берет.
Асмандагы жылдыздар өзгөрүүсүз турган сыңары, бул тартип дагы өзгөрүлбөйт. Жылдыздарды эч ким ордунан жылдыра албайт. Адам тукумуна сен бекер эле жан тартып жатасың. Аны куткарам деп өмүрүңдү кыймагың дагы бекер. Храмдарда жаңырган насият үгүт да, көктөн жаңырар добуш да адамдарды эчтемеге үйрөтө албайт. Малчынын артынан ээрчиген мал сыңары адамдарда күчкө сыйынып, жакшылыгына кулдук уруп, кесарларды ээрчий берет. Ким баарынан ырайымсыз жана күчтүү болсо, ошону баркташат. Бирөөлөрдү басып алып, кор кылып, башкаларды алардын үстүнөн бий коюш үчүн элдин канын суудай агызган кол башчыларды, алардын согуштарын даңкташат. Муунда муунга өтүп, ырдалып, шаң болуп келаткан рухтун эрдиги ошол. Мына ошого туулар желпилдеп, кернейлер бапылдап, каңгызып дүргүп турат. Бөтөнгө нукум жер берилбейт деп ант айтылып турат. Анан элдин атынан согуш аракети зарыл иш болуп, тарбия таалим иштери мекендин душмандарын жек көрүүгө багытталат. Өз падышабыз гүлдөсүн, элин чөгөлөтүп, элин кул кылып, жерин тартып алып. Атам замандан келаткан жашоонун мааниси, турмуштун таттуулугу ушул эмеспи? А сен болсоң, назарянин, ошонун баарын айыптап, каргап, начарларды, алсыздарды даңктагың бар. Адам деген жырткыч экенин, биздин денебиз тузсуз жашай албаган сыңары, адам согушсуз жашай албай турганын билбей, бүт баарыга, бардык жерге жакшылык каалайсың. Ойлон, жада калса ушул азыр айдоого түшүп, кашка дөбөгө жөнөр алдыңда ойлон. Коштошоорго айтаар сөзүм бул. Жамандыктын чыккан жерин сен адамдардын бийлик сүйгүч, улуу сезиминен издейсиң. Эл жерлерди багынтсам деген күч сезиминен көрөсүң. Мына, ушуну менен өз күнөөңдү көбөйтүп жатпайсыңбы? Күчкө каршы чыккан неме күчтүүгө каршы дегендик. Анан кайдагы бир адилеттик дөөлөттү жарыялап, биздин Рим империясына шек келтирип жатасың. Өркүндөп бараткан Римдин алебетине, бүт дүйнөгө ээлик кылаарына бөгөт болгуң бар. Мына, жалаң ушул үчүн сен өлүм жазасына бир эмес, 3 жолу тартылаар айыбың бар. Анчалык барбарлыктын кереги эмне? Кеңпейил аким, менимче бир эле өлүү жетишет го дейм. Бирок аптапта ысык күнгө мээси кайнап, кашка дөбөдө чыдамсыз күтүп турган жасоолдордун ал жайын түшүнүп билип турсам да, ага карабай сөзүбүздү дагы да бир аз улантсак деген таклибим бар. Бул сөздүн учугу менин өлөр алдымдагы акыркы каалоом болсун. Демек, Римдин өкүл акиме, сен күч деп эсептегенди чын эле күч деп ишенесиңби? Бирок башка күч бар, ал жакшылыктын күчү. Ага жетиш кыйыныраак да, татаалыраак. Согушка кылган арам ниет аракетке караганда, ага жетиш үчүн андан көп аракет керек. Угуп ал, өкүл тагдыр экен. Кашка дөбөнүн алдында менин сүйлөшкөн кишим жалгыз сен болдуң. Мен сага сырымды ачкым келип турат, бирок кечирим сурайт экен деп, сен үмүттөнбөй эле кой. Антсең итчилик эле болмок. Ошон үчүн жаның тынч болсун деп, Римдин өкүл акиме, мен алдын ала эскертип турам. Эми муну билген жалгыз сен гана болосуң. Ал түндө беймани деп бекер ойлобопмун. Жаным кыйналып чыкты. Жок. Гефсиманияда үп баскан жок. Ал чыбырдын айдарымы салкын, бирок менин жаным жай таппай тынчым кете берди. Бук болдум. Түпөйүл коркунуч алкымга такалып куса болдум. Жүрөгүмдүн сыздаган үнү созулуп асманга учуп кетип жаткансыды. Жандуу учторум, шакирттерим уктабай, менин көңүлүмдү алып, кадыр түнгү түштү. Бирок андан мага жеңилдик болбоду. Бешинеге жазылган шарт жакын калып, өмүр колго кармалбай кетип баратканын билдим. Ошондо азап оюм дүркүрөдү. Ар бир адамдын өлүмү ал үчүн акыр заман эмеспи? Эмне үчүн андай деп Понтий Пилат айыпкерин табалагандай карады. Анда назарянин тиги дүйнөдөгү жашоо тууралуу идеяны кантебиз? Өмүр
өлім менен аяктабайт деп айтып жүргөн өзүң эмессиңби? Дагы эле баягы айын кептен чыга албайсың, аким. Теги дүйнөдө сууга түшкөн көлөкөдөй болуп жан гана калат. Ал жетпес чектен сырткары кубаңдаган кармалбас ойдун элеси. Дене ал жака жетпейт. Ал жак деген башка чөлкөм. Бул жашоонун түшүнүгү жетпес чөлкөм. Ал жактагы убакыттын ченеми дагы жер үстүндөгүдөн башкача болот. Менин айтып жатканым жер бетиндеги өлчөм ченеми бар жашоо тууралуу. Бук болгонум журтта калгансыган жалгыздык сезими жүдөттү. Жаным жай таба албай, караңгы түн ичинде арбак болуп, гефсиманияда басып жүрдүм. Акыл эси бар макулуктардан ааламда жалгыз мен гана калгандай болуп, жер үстүндө учуп жүрдүм дагы, жер бетинен бир дагы тирүү жан көрө албадым. Бүт баары өлүк, өчкөн өрттүн ордунда капкара гүл гана калыптыр. Токою да жок, айдоосу да жок, деңизде сүзгөн кемелери да жок. Бир гана үн угулат, алыстан жердин түбүнөн темирдин ыйындай, шамалдын улуганындай, азанын коңгуроосундай үзүлбөгөн басылбаган кайгылуу үн угулат. Мен болсом асман асты, жер үстүндө каардуу коркунучтан калтаарып, келер жамандыктан коркуп, үзүлгөн жалгыз шыр болуп учуп жүрдүм. Учуп жүрдүм да ойлодум. Адамдар кайда жоголгон? Кимге таянам да, кимге жөлөнөм? Акыр заман деген ушул беле деп, арманымды угар жан жок жаным кашайды. Ошондо Кудайга кейип айттым. Мына, Кудай муунда муунга күткөн. Буйтап өткүс чек. Кыямат ушул белем. Акыл эс берген макулуктардын тарыхы акыры ушул белем. Бирок бул апаат эмнеден болуп кетти? Укум тукумун өз ичинде курутуп, түп тамыр менен жок болот деген ушул белем. Анан ойлоп алып, азап ой мүрктү. Мына сага, адамга жан тартчу элең, адам деп жаныңдан кечтиң эле, ушуну көрмөксүң деп аргам төгөндү. Өз уусу менен өзүн өлтүргөн кара курт сымак адамдардын муназа келишпестигинин акыры ушу болдубу? Адамдар менен адамдардын муназа келишпестиги, империялардын чек ара келишпестиги, идеялардын келишпестиги, текеберчилик менен мансапкорлуктун келишпестиги, чексиз бийиктикке ашынган кесарлар менен аларга кулдук уруп, курудаң аза кылып, каруу жаракка тоюнуп, сандаган кызыл кыргын, кара сүргүндө бири менен бири кырылышкан, айдаганына жүргөн элдердин келишпестиги акыр аягында ушуну менен бүтмөк беле? Кудайдын берген акыл эсин жоктукка алып кеткен адамдардын жер үстүндө жашоосу ушинтип бүтмөк экен да. О Кудай, деп кейидим мен. Өздөрүнө өлтүртө турган болсоң, жерди жалпы маскаралыктын көрүстөнүнө айланта турган болсоң, бу макулуктарга эмнеликтен акыл бердиң, тил бердиң, жакшылыкты жаратсын деп кол бердиң? Мына, ошентип жымжырт ааламда мен жалгыз ыйлап жүрдүм. Өз тагдырымды каргап жүрдүм. Анан Кудайга айттым: сенин колуң көтөрүлбөс жамандыкты адам өзүн өзү кылыптыр. Мына ошон үчүн Римдин өкүл акими билип кой, кыямат кайым менден эмес, табияттын кокустугунан эмес, адамдардын муназа келишпестигинен болот. Жыргап, мактап айтып отурган дөөлөтүнүн жеңиштери менен каршылашынан болот. Иисус дем алып алды да андан арылады. Ал түндө мен мына ушундай көрүнүштөрдү көрдүм. Ал туурасында көп ойлондум, уктай албадым, чокунуп отуруп таң атырдым. Анан чыйралып алып, атам жиберген көрүнүштөр жөнүндө шакирттериме айтып берейин деп ниет кылып турганда, Гефсиманияга кара тополоң эл келди. Ичинде Юда бар экен. Юда мага озунуп жетип кучактады да муздак эрендери менен жабыша өптү. Кубаныч сага, Равви, деди ал мага. Ээрчитип келгендерге мурун эле кимди өпсөм ал ошол, кармай бергиле деп айтып коюптур. Анан алар мени кармап алышты. Мына эме,
сенин алдыңда турам, Римдин өкүл акими. Азыр Кашка дөбөгө барарымды билем. Бирок сен мага кең пейилдик кылдың. Кече түнү Гефсиманияга башыман кечиргенимди айтып калганыма ыраазымын. Сенин айтканыңы угуп отуруп, баарына ишенди деп ойлойсуңбу? Ишенесиңби, ишенбейсиңби? Аким, ал өз ишиң. Ишенбесең да жөн, анткени экөөбүз эки башка табиятпыз да. Бирок ошого карабай, менин айтканым уктуң. Эчтеме уккан жокмун деп, сен өзүңдү өзүң ишендире албайсың да. Аны ойлонбой кое албайсың да. Мен болсом Гефсиманияда башыман кечиргендеримди өзүм менен кошо көргө ала кеттим деп өкүнбөйм. Аберим таза. Я Назаранин, айтчы, базарларда да бу көсөмдүгүңдү көрсөтүп жүргөн жок белең? Жок аким, аны эмнеликтен сурадың? Дагы эле ойноп атасыңбы? Же сен чындап эле кыйналып өлүүдөн корку дегенди билбейсиңби? Түшүнбөдүм. Эмнелерди айттың, эмнелерди айта албай калдың, кимдер укту, кимдер укпай калды. Көзүң өткөндөн кийин ушунун баарынын сага эмне кажаты бар? Кимге кажаты бар? Курубара деген ушул эмеспи? Убаракерчиликтин убарасы. Жок, аким, бул убаракерчилик эмес. Өлөр алдындагы ойлор түз Кудайга жетет. Адам өлөр алдында эмне ойлогону Кудайга кажат. Ошолор боюнча Кудай адамга баа берет. Тирүү жандыктын ичинен эң бийиги кылып жараткан адамдардын акыркыдан акыркы ойлору дайыма таза болот. Чын пейилинен чыгат. Ошондуктан аларда митаандык жок, жалаң акыйкат. Жок аким, кечирип кой. Мени ойноп жатат деп ойлогонуң бекер. Бала кезимде оюнчук ойночумун. Башка эч качан ойногон эмесмин. Ал эми койноодон коркомунбу жокпу? Жашыра турган эчтемеси жок. Ал тууралуу сага айткамын. Корком, аябай корком. Ошон үчүн бешиниме жазылган кыйноону айбанча бөжүрөп уят болбой, наркым менен көтөргүдөй ал кубат бер деп жаратканыман. Баарга тең пейил атаман суранып турам. Мен эми даярмын, Римдин өкүл акими. Мени дагы кармаба, кереги жок. Мен барайын. Ооба, азыр Кашка дөбөгө жөнөйсүң. Канча жаштасың, Юсус Назарянин? 33-төмүн аким. Жаш экенсиң, менден 20 жаш кичүү экенсиң. Деп боору ооругандай башын чайкады Понтий Пилат. Анан ойлоно калып айтты. Менин билишимче, сен үйлөнгөн эмессиң, демек балдарың жок. Артыңа жетим таштабайсың. Дал ошентип жазып коелу. Анан унчукпай калды. Бирдеме айтмакчы болуп, эптенди да кайра айтпады. Айтпаганы ийги болду. Антпесе уят иш болмок. Аял затын билдиңби деп сурамакчы болгон. Мунун катындын калжырак сөзү болоор деп өзү уялды. Дөөлөттүү киши да ошону сурайбы? Ушул учурда Иисус Назарянинди карап алып, прокуратор сурамакчы болгон ниетин ал сезип койгонун көзүнөн билди. Ал жооп бермек эмес экен. Иисустун тунук көк көзү түнөрүп, тымпыя катты. Кебетеси ушундай жууш, а бирок иште не деген күч жатат? Деп таң калды Понтий Пилат, шыпырылып калган сапегин буту менен издеп жатып. Болуп тур деп, ал аял жөнүндөгү айтылбай калган сөздүн ордун толтургусу келгенсип, суроону башка жака бурду. Сени таштанды бала болгон дешет, ушул ыраспы? Иисус аппак тиштерин кашкайта чын пейилинен ачып күлдү. Бир эсептен ошондой болсо керек. Так айткандачы, ошондойбу же андай эмеспи? Ошондой, кең пейил аким, деп Иисус шашып кетти. Себеби бул суроосу дагы өзүнө ылайыксыз эле. Ошого прокуратор кыжырдана баштаган. Көк теңир атам ыйык рух аркылуу мени таштатып коюптур. Болуптур. Эми сен башка эч кимдин башын айлантпайсың, деп тиштене айтты чарчаган прокуратор. Ошондо да сени төрөгөн энең ким? Ал Галилеяда турат, аты Маржа. Бүгүн жетип келип калчудай, түнү менен жол жүрүп келатат. Мен билип турам.
Oğlunun ölümü аны кубандыра албас, dedi түнөргөн Понтий Пилат. Бу Назареттик дубана менен узарып кеткен сөзүн аяктамай болду. Анан зыңгыраган арканын астында кардай аппак тоогачан, караганы катаал, чоң баш, жайык бет, дөөлөткө мас келберсиген прокуратор боюн түзөдү. Эмесе эреже каадасын тактап коелу деп токтом чыгарып санай баштады. Атаң ысымы ким эле? Йосиф. Энең Маржа. Туулган жериң Назарет? Жашың 33-тө, үйлөнгөн эмессиң, артыңдан калган бала жок. Элди козголоңго шыкактагансың. Иерусалимдин улуу храмын талкалап, 3 күндүн ичинде жаңы храм тургузам деп жулунгансың. Өзүңдү Юдеянын падышасымын, пайгамбармын деп көрсөткөнсүң. Кыскача сенин тарыхың мына ушул. Менин тарыхымды айтпай эле коелу, бирок сага айтаарым, сен тарыхта каласың, Понтий Пилат, деп акырын айтты Иисус Назарянин. Прокуратордун көзүнө тике олутту карап туруп, түбөлүккө каласың. Койсоңчу деп Понтий Пилат колун силкти. Канткен менен Иисустун бул айтканы көңүлүн курсант кылды, бирок үнүн өзгөртүп салтанаттуу сүйлөдү. Тарыхта даңктуу император Тиберий калат. Биз анын берилген кызматчыларыбыз ошол гана. Баары бир тарыхта сен каласың, Понтий Пилат, деп Иисус көшөрө кайталады да, Иерусалимдин капкасынан тышкаркы кашка дөбөгө жөнөп кетти. Бирөөнү күткөнсүп, Иродтун сарайынын үстүнөн эртеден бери айланып учуп жүргөн куш, айры койрокпу же бүркүтпү, ошол куш коркунучтуу кылмышкер катары кол артына байланган немени бүткүл Юдеянын прокуратору Понтий Пилат өзү эртеден бери узак аңгемелешкен немени калың атчан конвой айдап жөнөгөндө үстүнөн каалгып кошошту. Кашка дөбөгө айдап жөнөгөн неменин артынан ээрчи учкан кушту таңыркайда. Калтаарыйда карап, прокуратор арка террасасында дале турду. Бул эмненин шааны? Деп күбүрөндү түпөйүлдөнүп элейген прокуратор. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 2 бөлүмүнүн 2 чыгарылышын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.